Америкада жүк ташуучу фурага чиркелген контейнерден 46 мигранттын сөөгү табылды. Өзбекстандын Каракалпакстан автономиялуу республикасында массалык нааразычылыктар күчөдү. Кыргызстанда казинолорду ачуу менен Шыршов жана анын чет өлкөлүк достору алектенеби? Ушул жана башка Кыргызстандагы дүйнөдөгү жаңылыктар менен мен Нурайда Жекшенова тааныштырам. Өткөн аптанын башында америкалык басылмалар 51 мигранттын өлүмү тууралуу кабарлашты. Fox News басылмасы жазгандай, 27 июнда АКШнын Мексика менен чектешкен Техас штатынын Сан-Антонио шаарында жүк ташуучу унаага чиркелген контейнердин ичинен 46 кишинин сөөгү табылган. Андан сырткары унаадан алыс эмес жерде жаткан 16 адам ооруканага жеткирилип, анын 5-өө көз жумган. Алдын ала маалыматтар боюнча мигранттар дээрлик 40 градуска жеткен ысыкта ээн талаада калышкан. Унаанын кондиционери иштеген эмес жана ичүүгө суу да жок болгон. Трактын айдоочусу 51 кишинин өлүмүнө жана адам сатууга айыпталууда. АКШнын мыйзамдары боюнча айдоочу эркинен өмүр бою ажыратылышы же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Нью-Йорк Таймс ооруканага жеткирилген мигранттардын арасында жаш балдар да бар болгонун белгиледи. Аталган окуя мигранттардын өмүрүнүн кыйылышы боюнча эң чоң трагедиялардын бири деп аталды. BBC кабарлагандай, май айында эле Мексика аркылуу Америкага мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 289 000 киши кармалган. Жакшы жашоону самап, Америкага Мексика аркылуу өтүп жаткандардын арасында кыргыз жарандары да бар. Андыктан мекендештерибизди сак болууга чакырабыз. Эфирди Украина темасы менен улантабыз. Түркиянын Байрактар компаниясы социалдык тармактардагы расмий барактарында Украинага кайрымдуулук иретинде учкучсуз 3 аппаратты акысыз бере тургандыгын маалымдады. Ага чейин украиналык алып баруучу Сергей Притула жана блогер Игорь Лаченко байрактарды сатып алуу үчүн марафон уюштурган. Анда 3 күндө эле 600 миллион гривен же $20 миллион чогулган. Бул акчага 4 дрон сатып алууга мүмкүн эле. Бирок түрк компаниясы чогулган акчаны албай турганын айтып, каражатты Украина элинин керегине жумшоого чакырды. Ал эми Притула жыйналган акча кайда жумшаларын Украинанын коргоо министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүргөндөн кийин белгилүү болот деди. Ушул тапта Польшанын жарандары да Украина үчүн түрк байрактарын сатып алууга каражат топтоп жатат. Ал эми биринчилерден болуп украиналыктарга абадан сокку урган дронду алып берүү үчүн кайрымдуулук иш-чараны литвалыктар уюштурган. Анда 5 миллион евро чогулган. Бул учурда да Байрактар компаниясы учкучсуз аппаратты бекер берип, жыйналган акча гуманитардык жардамга жумшалган. Reuters басылмасынын маалыматында, Украина акыркы жылдары Орусиянын агрессиясынан коргонуу үчүн 40-ка жакын байрактар сатып алган. Өтүп бараткан аптада коңшу Өзбекстандын Каракалпакстан автономиялуу аймагында массалык нааразычылыктар өттү. Настоящее время телеканалы эң масштабтуу акция өлкөнүн борбору Нукус шаарында өткөнүн кабарлады. Нааразычылыктар Өзбекстанда Конституциянын жаңы долбоору жарыялагандан кийин чыкты. Сунушталган жаңы баш мыйзамда Каракалпакстандын суверендүүлүк макамы жокко чыгып, анын Өзбекстандын карамагынан чыгууга болгон укугу алынып салынды. Каракалпакстандын бир катар аймактарында өткөн митингдерде адамдар кармалганын жергиликтүүлөр социалдык тармактар аркылуу кабарлашты. Алардын арасында оппозициянын лидери, юрист Даулетмурат Тажимуратов бар. Жергиликтүү Макан Ньюс басылмасынын негиздөөчүсү Лола Каликанова Тажимуратовдун учурдагы баш мыйзамдын 74-чү беренесине таянып, Өзбекстандын курамынан чыгуу боюнча референдум өткөрүүнү уюштурууга ниеттенип жатканда кармалганын айтты. Өзбекстандын милициясы Каракалпакстандын айрым жарандары конституциялык реформаны туура эмес деп чечмелеп, пландалбаган мыйзамсыз чогулуштарды өткөрүштү деп түшүндүрдү. Ички иштер министрлиги коомдук тартиптин бузулушуна жол бербөө үчүн күч органдары Нукус шаарына тартылганын белгиледи. Анткени менен митингге чыккандардын талаптары тууралуу бийлик органдары үн качкан эмес. Кыргызстандын көпчүлүк банктарында долларга чектөөлөр киргизилип, бир колго ашып барса $1000 берилип жатат. Globe басылмасынын журналисттери 17 банктан сурамжылоо жүргүзүшкөн. Алардын арасынан айрым банктар бир кардарга күнүнө $100–200 берилерин айтышкан. Айрымдары чет элдик валюта таптакыр жок болуп жатышканын айтышкан.
Алардын арасынан айрым банктар бир кардарга күнүнө 100-200 доллар берилерин айтышса, айрымдары чет элдик валюта таптакыр жок болуп жатканын айтышкан. Optima банк 1000 долларга чейин бере алса, Компанион, Аманбанк, Банк Азии кассада доллар дээрлик жоктугун айтышкан. Анткени менен 24 KG басылмасы улуттук банкка кайрылганда коммерциялык банктарда доллар бар деп ишендиришкен. Ал эми айрым чектөөлөр дүйнөдөгү геополитикалык абалды эске алуу менен каржылык туруктуулукту сактоо үчүн киргизилген дешти. 18 апрелде Улуттук банк валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу максатында жана доллар өлкөдөн агылып кетпеши үчүн акча которууларга убактылуу өзгөртүүлөрдү киргизген болчу. Эми Кыргызстанга чет жактан акча которулса, анда кардарлар сом менен же ошол өлкөнүн валютасында гана акчасын ала алат. Мунун себеби Орусия менен Казакстандын доллар менен акча которуулар кескин көбөйгөндүгүндө. Кыргызстан тышкы карызын төлөй албаса өлкөнүн суверендүүлүгүн жоготуу коркунучу жаралабы? Президенттин басма сөз кызматы өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жогорку кеңеште тышкы карыз тууралуу айткан сөзүн орусчага туура эмес которду. Басма сөз кызматы жазгандай, президент эгерде биз карызды төлөй албасак, өлкөнүн көз карандысыздыгына коркунуч жаралат деп айткан эмес. Алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алган карызыбызды төлөшүбүз керек. Төлөй албасак, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөнүн беделине шек келтирет. Аталган катаны айрым жалпыга маалымдоо каражаттары байкабай, жаңылыктарды жазышкан. Ал эми бүгүн Улуттук кабар агенттигинде президенттин кезектеги маеги чыгып, анда Садыр Жапаров өлкөнүн суверендүүлүгүнө эч кандай коркунуч жок деп, карызды 1 саатта кечиктирбей төлөйбүз деп ишендирген. Эми байкабастыкты мындай коюп, талаш жараткан мыйзамдарды сөз кылсак. Бийлик тышкы карыздардан кутулуу үчүн бир нече мыйзам долбоорун сунуштап, президент алардын бирине кол койду. Эми Кыргызстанда казинолор ишке кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров казынага жылына 2 миллиард сомго чейин пайда түшөт деп ишендирип жатат. Кызыгы, президент кумарканаларды ачуу тууралуу мыйзамга кол койгондун эртеси күнү Кактус Медиа Кыргызстанга Азино 777 онлайн казиносу менен байланышы бар чет өлкөлүк жарандар учуп келгенин кабарлады. Достор, баарыбыз кино көрөбүз, андыктан Азино 77 эмне экенин баарыбыз билсек керек. Я гуляю, бабки не влазят в карман. Басылма потенциалдуу инвесторлор энергетика тармагынын көмүскө кардинал болгон Алексей Ширшов менен чогуу келишкенин жазды. Бул жерде суротуулат. Эми коррупцияга шектелип, үй камагында жүргөн Ширшов жана анын достору казинолорду ачуу менен алектенеби? Пайдасынан зыяны көп болобу же тескерисинчеби? Казино өлкөдө кандай иштеп баштайт? Жакында бирге күбө болмокчубуз. Достор, мен силер менен коштошпойм. Каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз. Кийинки эфирге чейин көрүшкөнчө.